Жигиттер öldü. İçine polnusu kollanmadı olmasın. Aşnalar ben gömdük. Girgenge korkunç deydi hazır. Öte katуу sel gelip, bala çakabız menен үйдүн içinde kalıp, Үйлердің заборларын бұзып, бұл жаққа өткен. Sudan çiğdere kadar. Sudan çiğdere kadar. Her toku var. Sel tuğanlar kelgende mına uşul жерге чейин келип тур. Карасаңыздар, айнеке чейин, карасаңыздар. Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, Рустам Кулматов каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен баарыңыздар билесиздер, кече бир 2 күн мурун эле жаман окуялар болуп кетти. Туугандар, Ош шаарында азырында Кара Суу районуна караштуу Кыргызчек айылына келдик. Бул жерде көпчүлүгү келип тартып кетпептир. Эми азаттыктар 1-2 каналда тартыптыр, бирок бул жерге көпчүлүгү билбейт экен да. Биз атайын келдик. Келип эмне болуп атат, кандай жарандар керек, ошол боюнча толук маалымат бергени келдик. Туугандар, биз менен алыстабай, биз менен чогуу болуңуздар. Видеонун болушунча группалар менен бөлүшүп, лайк басып, жакшы жазып коюңуздар. Туугандар, ассаламу алейкум, Байаман Тасыр кандайсыз? Жакшысызбы? Денсаулык жакшыбы? Иштер жөндөр. Мекендештер менен кичине амандашып, кичине маалымат берсеңиз, эмне болду, кандай болду? Ассаламу алейкум. Биринчиден жаратканыңыз сыноо экен. Мындан 2-3 күн мурда катуу жамгырдан кийин сел болгон. Сел болуп, ушул бизде Ачы деген жер бар. Ошол жердеги сайдагы суу ташып, биздин айылдын башынан кирет да. Ошол жерден биздин аксакалдар айтып калды. Мындай сел көргөн эмес экен да. Биз деле көргөн болгон эмес. Тарыпта болгон. Тарыпта болгон эмес. Анан ушул жакта каптап кирип, бул жакта үйлөрдүн заборлорун бузуп, бул жака өткөн. Анан мурда селдер келгенде арыктар менен эле кетип калчу эле да. Үйлөргө жабыркабайт эле. Анан ушул сел көп немелерге учуратты да. Биздин айылдан 95 үйгө сел кирген. Мурда келет эле, бирок мына арыктар менен келип жок болуп кетет. Арыктар менен өтүп кетчү эле. Азыр эми көчө, үй, эч нерсе, дарбаза, эч нерсе Эч нерсе калган эмес. Анан бул жерде, бул үйдүн ушул жерине чейин келген. Мына 1 метрден бийик. Ушунча көтөрүлгөн. 1 метр, а? 1 метр. 3, 4, 5, 6, 7. Үйлөрдүн ичине кирген, бул жака мындай кирсек болобу? Басма. Мына үй отуруп кетиптир го, а? Үй отуруп кеткен. Үй совсем отуруп кетиптир. Үй отуруп кеткен. Бул жактарга дагы кирип ичиндеги төшөктөр, баягы жашоо тиричиликке керектүү нерсенин баардыгы агып кеткен. Агып, аккан, агып, Полный агып кеткен, эч нерсе калган эмес. Үй отуруп кеткен. Мына жаңы бүткөн үйлер да өзү. Ал агып неме кылып кеткен, мына жактар. Жакшы ремонт болуп бүткөн үй экен да. Жакшы ремонт болду. Анан ол наркы бурчтукта трещиналар пайда болуп, жарыктар пайда болуп, бул кыскасы бул үй жашоого жараксыз да. Мына ал жактар, ушул жактарды көрсөк болот. Эми бул жер кандай бузулабы, Байаман Тасыр ошондо да? Бул жерди бузуш керек эми, бул баягы эми Кудай сактасын. Жер тирөөсү 1-2 бал жер тирөөгө чыдабайт да. Себеби наркы дубал жак тешилген да. Бурч жарылып кеткен. Анан Ошо жибип калган да. жибип калган. Мына отуруп кеткен үй. Бул подвалам жок болгон да бул үйдүн. Кудайым сактасын, урматтуу мекендештер. Бул жак мына ол сел ташып келген мына жерлерди көрсөңүздөр болот. Агротополну алып кетти. Агротополну алып кеткен. Агротополну алып кетти. Мына ол калган каткан буюмдар булар. Үйдүн ичинде калгандар. Калгандар агып кеткен. Мына шкафтардын ичине чейин мына толуп калган. Мына ичин көрсөңүздөр болот. Охо. Ишин тартып койсоңуз иши. Ой, толук. Анан сел ушундай бийик келген таксырлар. Мына ол жер ушул жерге чейин келген дагы. Бул дарбаза, мына дарбазанын бул жагы. Суунун улуулугунан бул дарбазаны сел агызып наркы үйгө алып кирип койгон. Наркы үйгө. Наркы үйгө? Бул жерлер чукур болуп кеткен. Шунда ойда жок иш болуп кетти, мындай апат болуп эле, өзүнчө эле бир аламат болуп эле бар жогубузга кайдан жайдан келгенин билбейбиз, сел басып бар жокту мындай болуп кыйратып, андай эч нерсе калбады. Мына үйлөрүбүзгө кирди, мына жерлерибиз мына бүттүн суу басты, лайка басты, мындай болуп көзгө көрүнүктүү бар жок кыйрап кетти. Кызылап болоңуздар иншалла. Кыргыз элибиз берешенден сөз жардам берет, Кудай кааласа. Сел болуңуз каякта элеңиз? Мен үйдө дем алып Жамгыр жок эле баштап. жамгыр болбоду эч качан. Жамгыр деле эшикте жааган жок ондой эле. Жааган жок. Катуу жааган жок. Бир маалда бияк келип эле мени мына үйдө жатат элем. О, сел келди бакыр калдым мен. Сел келип атат эле, кийингеним жок. Чыксам уже келип калыптыр. Мына блокторду, немелерди бузуп кирди да. Агрот өлтүрө бүт тартып биз. Ооба. Ошол анау Бул тарыхта биринчи жолу болуш. болгон, мынчалык андай болбойт эле. күчтүү болгон эмес да. Болгон. Анан мына бирөө ана кошунубуздун дубалын
совсем пачактап кирди да. Ойдо жок эле да. Кызылап болгоңуздар Кудай кааласа баары жакшы болот. Бунун артында өтө чоң жакшылыктар тургандыр Кудай кааласа. Эже сиз дагы кичине кайрылып койсоңуз. ооба Рахмат. мейли. Эми чындыгында Алланын көрсөткөн күндөрүн көрөбүз. Ойдо жок иштер болуп кетет экен Алланын буйругу менен. Түшкө чейин аябай күн ысып турган. Жакшына эле отурат элек, чай ичип эле отурсак, кандайдыр бир добуш келгендей болуп кетти. Окшого чыга калсак эле, чыга калдым эле мен. Чай ичип отурган жерим менен неберем отурат эле, небереме карабай чыксам эле 3 метрдей аралыкта келатат манан эле ташкын болуп эле пескоблок туруп карасам эле мына каңырай ачып. Небереме карабай мынага жүгүрүпсөм булам жаткан экен эс алып. Бол эле бол мына келип калды деп чыкча болбой эшиктерибизди ham жаппай чыгып кеткен экенбиз. Каалашынча кирип баары жокту каптап кеттир. 200ге тең сел кирип азыр эми башыбыз маң болуп отурат. Эч нерсебиз калбаптыр. Ичиндеги сандыктагы буюндарым, жүктөрүм баары суу каптап, ал үйдө эле, бул үйдө эле болбой калыптыр. Эми азыр 2-3 күндөн бери мына баламкында, абысындарымкында жатып атабыз. Эми кичине болсо дагы элге кайрылар элек, кичине болсо дагы эми үйүбүз болбой эле калды, биз үчүн болбой эле калды, көрүп эле атышат, нарагы бирагын тешип кеткен. Кандай болот? Жараксыз болуп калды. Жараксыз болуп калган да. Ошого элден турулаш керек экен. неме сурайбыз эми. Колунан келишинче кичине жардам берсе дагы кичине болсо тикелеп алабызбы, кандай кылабыз? Же уягын буягын чаптап эптейбизби, билбейбиз эми. Жашаганга уруксат десе жашай беребиз, болбойт десе дагы эптешибиз керек да. Мына күзгө тез эле келип калат, ошого чейин жакшына тикеленип алышыбыз керек. Мал сарайыбыз калган жок. Талаада койлорубуз бар эле, 7 коюбуздан 3өө калып калыптыр, 4өө өлүптүр. Тоокторубуз бар эле, эми тоок өлүп кетсин. Калганы калып ошондой болуп атат да. Ушундай болуп чачылып отурам, башым айланып кайгына жыйыштырышым. Мына азыр мына жардамга дагы келишкен экен, мына мал сарайды кыйла неме кылышты. Жардам бергендерге рахмат. Өзгөчө кырдаалдардан келди, бар жактан келип атат. Келип атышат баардыгы тигиле. Салым кошкондор. Ооба, көпчүлүк экен. Көп түкүрсө көл болот дейт. Балдар өздөрү Ооба, кире бергиле балдар үйгө, колуңар жууп. болору менен келип Жардам берип атышат. Рахмат баарына, Алла разы болсун. Иштеринде ийгиликтер болсун. Асманыбыз дайым ачык болсун, мындай жамандыктарды эч ким дайым душманыңа да санабайсың да. Тынч болойлук, баарыбыз тең тынч болойлук. Эң негизгиси тынч болдук, баарыбыз тең. Кошуна колоңдорду дагы эптеп алып чыктык. Элибиз берешен эл. Сурап, кылабызды сурады. Рахмат. Мына ушу алдымдагы үйдөн катуудар болду дагы ушул көчөгө чыгып кетти. Ушул суунун баардыгы мына бизден ылдыйты үйдөгүлөрдү каптап, баардыгынын мал сарайлары бузулду. Үйлөрүнө киргени кирди. Эң катуусу биздики болду да, ошо астымдагы укамдын үйү эле, бир тууган укамдын үйүнүн баардыгы жараксыз болуп, ол көчүп үй тегиз болуп калды. Ушундай болуп атат. Болду да. Сунук экен да. Кызылат болуңуздар анда. Кудай кааласа. Рахмат. Сиздерге дагы ушу келип кабар алганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик болсун, балдар тынч болгула, баарыңар тең. Жакшылыктарды мындан кийин тартып жүрө бериңиздер. Болуптур. Рахмат. Ушундай эми жараткан сунос экен. Мындай сел болгон эмес эле эми пешенедеги нерсени көрөт экенбиз да. Тагдырыбызда бар нерсени көрөт экенбиз. Аллахтан өзү кылсын. Алланын каалоосу. Бул көчө биздин көчө. Анан ушул көчөдө мына бул жерде Матанбаев Кадыр көчөсү, бул Сарыбашев көчөсү, Абдыбалиев көчөсүнөн жалпы 47 үйгө сел кирген. 47 үйгө, королоруна үйгө кирип анан 10 үй жашоого жараксыз. 10 үй жашоого жараксыз. Калган үйлөрдүн королоруна, тамдарына кирип ушундай чоң жабыркаткан да үйлөрдүчү. Ушундай биздин көчөлөр мына бар бузулуп кеткен. О үйлөрдүн боюнда аккан да, мурда мындай сел болгон эмес. Болгон эмес, э? Мынандай 16 жерлер чукуп салган. Бул жакта тартып койсоң. Мына үйлөрдүн мына бурчундагы тартса болот, мына ал жакта баягы чукуп койгон жерлеринчи. Мына жерде навес барлы ана жерде, э? Навес болгон. Мына. Бул жагы мындай неме болуп кеткен. Үйдүн аркасы суу кирип, ичинен чыгып кеткен ананчы. Мына үйдү карасаң. Мына ал жагы. Ошол жерден кирген дагы суу ичкерден кирип туруп, бул жактан тешип чыккан. Бул жактан ham чыккан суу. Ал жерден тешип чыгып кеткен. Бул жакта оюп туруп тешип чыгыптыр. Суу тешип чыгып кеткен. Забор тешип чыгып кеткен. Забор тешип чыгып кетиптир. Бул жактар мына көчөлөр. Мына ушундай урматтуу мекендештер, ар дайым. Мына жакта агып кеткен машиналар ham бар, көрсөң. Ынтымактуу болойлу, биргеликте болойлу, поддержка кылып, биз карта номерлерди коебуз, байланыш номерлерди коебуз, Кыргызстандан, Россиядан. Ошолор колдон келишинче көңүлүрөн чыгарып, жүрөктөн чыгарып, бир сом болсо дагы салым кошуңуздар. Бул жердеги азыр үйлөр бузулат экен, кайра салынат экен. Чындыгында оор маселе туугандар, эч кимдин башына бул нерсе салбасын. Аллахтан өзү сактасын, бирок оор маселе туугандар. Мына бул жерде машиналар агып кеткен мына. Заборлорду бузуп, мына көрдүңүздөр.
Мына машиналар дагы кызып неме кылган. Бул жактан сүрүп жүргөн, бул жаккачы. Мына бул жактан бар. Мына машина кече сүрүлгөн машиналар Кече сүрүлгөн машиналардан. Мына машиналардан сүрүп салган. Охо, машина да өлүп тур, Мына машина өлгөн мына. Көрдүңүзбү? Оны селдин келген жерлер, меткалар. Там жакыраак тартып койсоң карасаң, о, жарымына чейин барыптыр. Куда. Мына үйдүн ичин көрдүңүздөрбү? Мына көчкөн үйдүн ичи. Үйдүн ичи көчүп кетти. Мына дубалын көрдүңүздөрбү? О, дубалдын ичинде барсаң. Дубалдын ичи. Ичи көчкөн. Мына бул машиналар ушундай абалда. Кичине маалымат берсеңиз дагы. Эми жараксыз үйлөр өтө көп. Көп, а? Эми кыргыз өкмөтү дагы колдон келишинче жардам берип атат. МЧСтен балдар келип иштеп атат. Азыр дагы иштеп атат экен. Кошуна айылдардан адамдар келип, таксырлар, ошолор келип дагы жардам берип атышат. Баткак тартып койгон карасаң. Бул жак сел тазалан элек. Бул жактан о дубалдан ашкан сел. Көрдүңүздөрбү, түгүнөн өткөн. О, дубалдын жакында тартып койгон өнүмү. Забор жактан. Забордун жарымынан суу турат го карасаң. Бул жак баскан совсем болбой калды. Болбойт. Мына бул жакты көрдүңүздөр, мына үйгө кирген. Мына үй жараксыз. Мына үйгө айнектен кирген. Суу айнектин боюн көрдүңүзбү? Охо, айнекке чейин бар. Айнекке чейин жетип ушул. Мына заборду көчүрүп кеткен, мына жерде пескоблок болчу. Талкалап кетти пескоблоктуна карагыла. Талкалап кетти. Ha? Талкаланып кеткен. Жерден барбы пескоблок? Пескоблок ушул жерден да. Талкаланып кеткен. Кудай эмес сактасын. Бул жакта үйлөр, мына бул жакта аларга, бул жакта үйлөргө кирген. Бул жакка да үйлөр. Анан дагы бир жабыркаган үйлөрдүн бири бул үй. Бул үй такыр жараксыз, ичи толо сел. Мындай. Кирсек болбой бул жака? Кирсе болот. Мына бул жак бар. Мына үйдү көрдүңүздөрбү? Мына бул жер. Бул жагы вообще болбой калыптыр. Мына дубалды көрдүңүзбү? Мына дубалды. Дубалды тешип өтүп кетиптир да. Дубалды тешип өтүп кеткен. Туугандар, мына жерде сарай болгон. Аябай сонун келдеген сарай болгон. Бирок кечээ селден кийин бул жер баардыгы кулап түшкөн. Мына ошол сарай болгон да мына. Ал жака кириптир, бирок анчалык болгон эмес экен. Бул жака кирип талкалап бузуп түшүп кеткен да. Талкалап бузуп түшүп кеткен. Мына жер пескоблок болгон мына жер. О, чачылып жатат. Ушул жерден пескоблокту жыгып өтүп кеткен да суу. Ал жакка толкулу. Бул жак толуп калыптыр, а? Бул акыллар татырып. Мынанын ичи жык суу болуптур да. Толуптур мына. Изин көрөсүң мына. Акырдын ичи жык суу болуп калган, толуп калган. Мына бурчтан эмес, ушул бурчтан эмес. Мына бурчтан да өттүр да мына. Мына эки үйдүн ортосу менен жык болуп суу келиптир да. Мына жерден келиптир. Бул жакта жарым нара кетти, жарым бул жак кеттир да. Ошондо пескоблокту түртүп нара өтүп кетти, наркы үйгө. Бул жакта бир үйдү талкалап кетти. Видеода коюш ушул үй да. Изатко балдар чыгып атты, жаш балдар. Куткарылган эмес, одон мурунку. Биринчи келип аткан үй. Бир неченчи келип аткан ушул үй. Жанагы тарап кеткен видео барго? Айнекте балдар турган. Үйдүн мындай айнектен келген суу. Ушул үйдөн бир жолу мындай кураткан да. Ушул жер экен да. Ушул үйдү каптап кеткен. Жанагы видеодо жаш баланы эмтеш. Жок, олар эмес. Айнекте эки бала минтип колун көтөрүп турат го. Болду. Ошол үй ушул. Адамдар сел вообще буну талкалап кетти да. Үй талкалап, мына жерде, мына жактарда ороолордун бардыгын талкалап кеткен. Мына үйдүн жарымын талкалаптыр да. Бул жактын жарымын талкалап кетти да. Бул Бул жакты полный талкалап кетти да. Бардыгын талкалаган. Ушундай. Жигиттер айда келе. Кеч. Салам алейкум. Кесимдер, жамааты, кызматсыңар. Ал жак мындан кеткен. Суу бул жактан өткөн, Рустам таксыр. Каерден? Мына бул жактан суу түшүп туруп, мына үйгө урулган да биринчи. Биринчи ушурган экен да. Ушул үйгө уруп туруп анан наркы өтүп кеткен. Өзү ылдый иштеген да бул жер. Ылдый иштеген. Анан бул жакта үйгө чейин ошол үйдөн ылдый. Бул жак ушул айылдын эң акыркы көчөсү. Акыркы көчөсү. Бул жактан кийин тала бар. Тала. Ошо таладан келген да. Таладан келген. Чоң жол жактан келген да. Мына бул жактан өтүп кеткен. Ушул эки үйдүн ортосунан. Мына бул жактары бардыгы каптап кеткен. Мына үйлөрдүн бардыгына кирген. Кыскасы бул жерде үй кирмеген үй калган эмес да. Сол үйдүн өзү калган эмес. Айылыбызда дагы бир жараксыз болуп калган үйлөрдүн бири ушул үй.
жашоого такыр жараксыз. Мына дуалар Бул көрүңүз. киргенге Кирген коркунучтуу өзү. коркунуч дейт азыр. Негизи табакалдап кире берели. Кудай сактасын. Ой, ичи башы бой калыптыр. Жыглайын деп калыптыр да. Суу удар келгенде мага. Мал жакта. Жакын калсам. Ау, качан? Дуалдар тесилип калган. Ылдыйраак тартын, ылдыйраак. Бул үй Отуруп калыптыр бул жака. срочно бул үйдү бузуп жаңылабаса болбойт бул. Жашоого такыр мүмкүн эмес. Мына жактарга. Мына жак. Отуруп кеткен үй. Өтө опасный. Азыр мээде туруштан Туруш апасыны. Туруштан коркот алып чындап. Так, дуалды көрдүңүзбү? Дуалды көрдүм. Туруштан. Азынан бир тепкен болсоң баары түшүп кетет да. Гүп кетет. Кудай сактасын. Түшүп кетет эле бирок. Бул жерде дагы ушундай чоң жабыркы болгон. Чоң апаттын айынан ушундай не болгон. Суу эмне жака чейин чыккан экен да? Суу бул жакка мына королор полный каттап кеткен. Бул жак агыл экен бул жакчы. Ал жак агылдар дагы. Мына коронда токолоп кетти. Корондан токолоп кеткен. Мына үйдүн бул жагы. Капталдар. Мен калып кетсең болсун. Жак келесиң секин. Мына үйдүн бул жагы эмне экен а? Суу бул жактан чыккан болсо. Суу бул жактан чыгып, мына суу тешип чыккан. Ассалам алейкум. Жакшысызбы? Тезокто жакшыбы? Сам калмапты. Чыккан. Өзүңүздөр амансыздарбы? Алтаасыз дагы. Мынакей урматтуу мекендештер, бир Ал жак түшүп калган. Бул жактар түшүп калып, суулар каптап кеткен да полный. Бул жактан жегенби а? Эң неме остановка ушул жер а, бул жерде каналга чейин. Бул жерде Жошарык деген канал бар. Ушуга чейинки эң акыркы үй ушул да. Бул бурчка ушул жерге суу топтолуп келе. Мен Ушул жерге. Ушул жер топтолуп калыптыр. Бул Алла Тааланын сыноосу. Мына бул жак. Балдар кеткен. Жертиргенде мындай көчпөйт да үйлөр. Сел суу катуу болгон ушундай. Табигаттын кырсыгы экен, Алла Тааланын буйругу менен ушу тарыхта болбогондой биринчи жолу өтө катуу сел келип, бала чакабыз менен үйдүн ичинде калып, 2 жаш балабызды колдун алаканын үстүнө аталары зорго алып чыгышка үлгүрүштү. Калган майда чүйдөлөрүбүз баары ичинде калып калды. Өзүбүз азыр мазарда бала чакам менен мазарда жашап жатабыз. Ошого байланыштуу колуңуздардан келсе кышка чейин ушу 9 жан жашайбыз бала чакабыз менен. Жардам керек болуп жатат бизге. Эптеп кышка чейин үйгө кирип алсак Кызылат деп жатабыз. Эже кызылат болбоңуздар. Кыргыз элибиз Кудай кааласа беречен эл. Ар дайым ушундай жакшылык иштерде бир турган эл. Кудай кааласа жакшылык кылып сөзсүз түрдө үйдө да бүтөт. Кудай кааласа мамлекетте деле жардам берсе керек. Кудай кааласа. Эч нерсеси казан табактарыбыздан бери да жагып кетти. Эч нерсе калбаптыр. Өзүбүз эле чыгып кетип калдык эле. Ошо ана пресстерден ошол калыптыр. Башка ток, чөжө чыгарылган, бастырылган вообще кыскасын айтканда эч нерсе калбаптыр. Анан бала чака бийикте калган көрпө төшөктөрүбүздү гана ошо күч органдары келип алып чыгып, ана башка үйгө алып чыгып беришти. Калгандары ушинтип отурабыз эми мазарда, мүрзөдө. Палатканы тигип беришти, ошонун ичинде жашап атабыз эми азыр. Кызылат болбоңуздар эже. Кудай кааласа. Муну бирөө атайлап кылган жок, табигаттын кырсыгы. Ооба. Ошондой болсо дагы мына чөжөлүдөй жаш балдарыбыз менен кышка чейин кирип алганыбыз оң болот эле да, балдарым. Кандай болот эми буягын билбейм. Кудайым күзүн берсе, эми аракет кылабыз. Анан ушу элден болгондо кайра жакшы болмок. Жакшы болот эле. Жардам болгондо тезирээк бүтүп кетет эле. Азыр мында жашап атат экенсиздер да. Азыр ушу палаткада жашап атабыз эми болушунча. Бала чакаңыздар жашап атабы? Бала чакалар ошондо анан кызда 2 кызымкына 2 небереми жөнөттүм. Тайнесиникине бирөөнү жөнөттүм келин менен төрөйүн. Ана Жаңылбектин аялы 2 жашар баласы дагы төрөйүн деп турат эле. Аны мына жерде ооруп калбасын деп жөнөсө, оякка барып дагы 2 күнөн бери температура болуп ичи өтүп, азыр алып кел десем, иши чакырыптыр. Ол органдын адамы го. Секретин бир нерсени таап бериш керек экен. Ошо документти таап берип келип кетсе, ооруп аткан баласын көтөрүп ишканасына кетти. Келгенде больницага көрсөтөбүз. 3 күндөн бери кусуп температура болуп жатат.
Muna balam pen emne blok putun kesip ketip ol jatat. Неме мотопила dedi. Motopila putun kesip ketip azı tiktirip geldik emi. Bansaga barıp. Allah Bakıp ökürtüp bunu tiktirip geldik. Жеңилдик берсин деп Eң işengen balabızdı motopila alıp ketpedi em. Sökö jakşı jetpey kalıptır. Nesi olsa dagı sırt eken em 5-6 şof tikti de. Bakırtıp. Aytalam. Жардам берсин эже. Кызылап болгоңуздар. Rahmat balдар, çoğun rahmat sizlerge de. Altınday uактыңарды bölüp el üçün жүрөсүңөр, rahmat. Аттуу кыргыз элим, мынакей көрдүңүздөр биз сиздерге чагылдырып ар бир үйдү көрсөтүп чыктык. Негизи көргөзбөгөнүбүз өтө көп дагы. Биз азыр саналуу эле гана үйлөрдү көргөздүк туугандар. Совсем жашаганга такыр болбой калган үйлөр көргөздүк туугандар. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, апалар жогорудагы апалар сүйлөдү. Азыр ошол чатыр жашап атат азыр чатырда. Şu күзгө чейин бир нерсе кылайлы деп атайын. Колдон келишинче бизден канча болот? 100 миңби, 200 миңби, 300 миңби? Ошону анан эки жакка бөлүп берип коебуз. Буюрса келиңиздер. Аракет кылып жардам берели. Көпсө көл болот демекчи. Колдон келишинче туугандар. Аз жардам беребиз, качан жардам беребиз келиңиздер туугандар. Болушу максималдуу түрдө видеону бөлүшүп коелу. Группалар менен, достор менен, бүт жактарга контакттарга таратайлы. Лайктан, аябай лайктан басайлы туугандар. Videonu paylaşsa kılsaydı. Сұраныс барыңардан максималдуу түрдө туугандар. Бир жумадан кийин келип, мен Кыргызстандамын. Бир жумадан кийин келбей калсам мен Россияга кетип калышым мүмкүн. Осман иним өзү келет, Кудай кааласа. Өзү келип, отчет берип, сонун кылып келип, мынакта өзүмдүн таксир досум дагы бар, иним дагы бар. Ошол экөө отчет кылып, сонун кылып элдерге берип, акчаны бөлүп кетет туугандар. Осман, Урматтуу туугандар, өзүңүздөр көрдүңүздөр, буякта аябай көп жабыркаган адамдарды видеода көп көргөнүңүздөр, баардыгын түшүнүп, баардыгын толук сиздерге көргөзө албасак дагы, бирок көргөзүп бердик колдон келишинче. Чындыгында аябай жабыркаган адамдар көп экен. Адамдар суук болсо дагы азыр көчөдө жашап атышат, чын айтканда үйүндө жашай албай, үйлөрү көчөйүн деп аябай бир оор акыбалда турат экен. Келиңиздер, жардам берип, видеону башкалар менен бөлүшүп, неме кылсаңыздар, Кудай буйрса биз ошол отчетту чыгарабыз. Андыктан баардыгыңыздар видеолорду бөлүшүп, колдооңуздар үчүн чоң рахмат.